Сапарбек Үмөталиев 4-чү рет ата статусуна ээ болду. Ал эми эгиз наристелүү болуу бактысы ага 3-чү рет буйруп отурат. Сапарбек уул кыздарын ээрчитип, жаңы төрөлгөн наристелери менен келинчегинен кабар алууга келе жатат. Анын тун кызы гана жалгыз төрөлүп, андан кийин апал үпөл Алихан Айхан деген уул кызды болгон. Ал эми 26 январда төрөлгөн уулу менен кызын азырынча ысым кое элек. Биз Москвада болчук. Москвада УЗИге барып түшкөндө эгиз деп айткан өзү. Анан сүйүнүп, кубанып жүргөнбүз. Жакшы жаңылык деп ошондо меме кылгам. Анан бирок эч кимге айткан эмесмин ошону төрөгө чейин. Кийинкисинде дагы Москвада болдук эле, дагы эгиз деп айтып, дагы сүйүнгөм. 3-чү рет ушу Кыргызстанда болду, үйүбүзгө түштүк. Ушу Кыргызстанда болуп айтты булар дагы эгиз экен деп. Аялым экөөбүз теңме-тең карашам өзүм. Ушу түнү-күнү көтөргөн күндөрүбүз болот. Ыйлайт бирине-бири. Сапарбек келинчеги менен баш кошконуна 9 жыл болду. Алардын улуу кызы азыр 7 жашта. Сапарбек эгиз балалуу болушун чоң энесинен өткөнүн айтат. Чоң энем эгиз болчу. Чоң энем эме болуп, анан ошодон бар экен да бизде эми уруктачы. Ата тектен болбоду эле, бирок чоң энем неден болгон да. Анан ошо неберелеринен эң чоңу менмин. Ошонго менден болуп атат да неберелеринен. Анан аялым жактан жок эле. 3-чү рет эгиз төрөп жаткан Бурул Кошунбек кызы 30 жашта. Ал эгиз балдарды багуу ары сыймыктуу, ары түйшүктүү экенин белгилейт. 4-чү төрөдүм. 3-чү жолу эгиз төрөшүм. Биринчисин жалгыз төрөгөнбүз. Анан булар 3-чү эгиздерим. Буларды караганда жардамдашканы киши жок бизге. Ошол жактан кыйыныраак болот да. Атасы жардам берет. Эгиздердин улуусу 4 килограммдан ашык төрөлсө, экинчиси 3 килограммдан ашкан. Учурда балдардын өзү жана апасынын абалы жакшы дейт. Аларды карап жаткан дарыгер Салтанат Шакир кызы. Базар Коргон территориалдык больницасынан которулуп келген. Бизде көзөмөлдө болуп, өзү төрөп алган. Жакшы. Биринчиси уул 4,5 килограмм, экинчиси кыз 3 килограмм өзү төрөп. Төрөттөн кийин кээ бир учурда ушундай кезделет. Кровотечение болгондо байланыштуу операцияга алынып, сосудтары байланып эме болгон. Азыркы күнгө состояниясы стабилдүү, балдарынын дагы, өзүнүн дагы керектүү жардамдарды кылдык, жардам бердик, кан куюлду. Сапарбек менен Бурул 2 уул 5 кызды болушкан. Тилекке каршы азыр алардын 6-сын тарбиялап жатат. Анткени эгиздердин эң улуусунан бирөөсү чарчап калган. Жаштыгөйлөр баш кошкондон тарта эле Орусияга иштөөгө барып турушат. Анысы күнүмдүк тиричиликтен артпай азырынча турак жай сала элек. Ал эми жергиликтүү бийлик же өкмөт тарабынан деле ушул кезге чейин эч кандай колдоо болгон эмес. Ал эми буга чейин мамлекеттен тышкы карзын төлөө үчүн ачылган атайын эсепке 10 миллион сом которгон Сузактык жаш ишкер Умар Мухамметов эгиздерге акчалай белегин берди. Биз менен сиздин кубанычыңызды тең бөлүшкөнгө ушул Сузактагы тамактануучу жайлардын бири ушул Мухаммед Ажи деп аталган кафенин ээси Умар Мухамметов дагы келип сизди куттуктамак болуп аткан. Анан кийин өзүнүн жүйөлүү бир себептер менен келе албай калды. Ошонсо дагы өзүнүн чакан белегин сизге берип жиберди. Не дейсиз? Чоң рахмат айтабыз. Умарга. Иштери алдыга азырча берсин. Не дейм да? Алда ушул эгиз балдарды болсун дейм. Кыргызстанда аялдардын эгиз төрөгөн учурлары көп эле катталат. Анткени менен катары менен бир нече жолу эгиз төрөгөн учурлар сейрек кездешет. Ал эми Жалал Абад облустук төрөт үйүндө жыл жаңыргандан тарта 8 эне эгиз төрөдү. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.